Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, бул ишкендин кечи теле берүүсү, кечтин кезекчиси менен Эркинбек Турбаев. Бүгүн биз сиздер менен алдыңкы 2 саатта интернеттен жана диджитал дүйнөнүн кандай негизде жана кандай жолдор менен биз менен сиздин күнүмдүк турмушка таасир эткенин тууралуу сүйлөшөбүз. Себеп дегенде биз кааласак да, каалабасак да бул жашоо, анын ыргагы бүгүнкү жаңы заманбап технологиялар менен тыгыз байланышта болуп, бир гана алдыны көздөй жөнөйт экен. Биз бүгүнкү кыргызстандыктар ушул интернет тилин, диджитал тилин ошол ааламды канчалык деңгээлде өздөштүрө алдык жана өзүбүздүн жашообузга кандай ыңгайлаштырып, кандай пайда батасын көрө алдык дагы жана балким кандай кемчиликтер бар экендиги тууралуу мына ошол диджитал дүйнөнүн кыймылдаткычы болгон блогерлер менен, лидерлер менен жана контент жаратуучулар менен сүйлөшөбүз. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар. Иш күнүн кечи адаттагыдай ушул мейман төрүнө бүгүнкү күндүн эң мындай аптаптуу эличи бир эң күндөм маселелерин ортого алып чыгып сиздерге бөлүшүүнү туура көрөт. Кешибизди баштайлы. Бүгүнкү биздин биринчи музыкалык коногубуз салтка айланган музыкалык белек болсун. Айбек Замиров, Алтынай. Тосуп алыңыздар. Çalındağın sezimde baylar Süyüngdü sezdembe kayra Oylarım seni erişip taştap Meni oysuz gitti kayra İzlenip gittim aygan Kaydalandı zayım olup altınday Estep kaldım ısımında altınay Eken İsten gitme Biz aldıda bu vakit Mahabatım üç becana dolanıp gider Sağa ciddi Özüngü dengedim ayga Göngüldü çığlıtkan çayga Sılık sözün bolup payda Süyüngü tabamın ayla Hemen günlörümdün barın sağa arnağım geldi Çarığım ardağım dedim seni Kolumdan karma balıslarga atlanıp men baksam deyim Tübölükü kalsam deyim Kızayım olup altında Kaldım ısımında altınay eken Esten gitme Yoluna biz aldıda bu bakıp Mahabatım üç becana dolanıp gider Sağa ciddi Gönlümde çığlıtkan çayla Sılık sözüm bolup payda Süyüngü tabamın ayla Geçtin gezekçisi Erkin Nurbayev.
Кеч кезегибизди баштайлы. Биз жогоруда ушул берүүбүздүн башында айтып кеткендей, бүгүнкү диджитал дүйнөсү ушул интернет аламында кандай мүмкүнчүлүктөр бизге ачат жана кечегиде ушул 2020 жыл жалпы адамзат үчүн, анын катарында кыргызстандыктар үчүн катаал жылдын бири болду десек болот. Аны менен биреликте ушул күнүмдүк турмуштун үзгүлтүксүз уландышы үчүн жана күнүмдүк турмуштун ушул күнүмдүк сүртүмдөрүн, андагы болгон окуялар, адамдардын челишкен тагдырлары, ошонун баардыгын биздин бүгүнкү меймандар Интерньюстун өкүлү Исмаил Карыпов жана Citylab Production студиясынын продюсеру жана режиссеру Табирек Юсупова бизге айтканы келишти. Себеп дегенде USAID-тин саламаттык сактоо тутумунун туруктуулугун жогорулатуу долбоорунун алкагында Кыргызстандын Интерньюс менен кызматташтыкта даярдалган ушул 10 сериялык кино альманах тууралуу айтып беребиз. Жалпы багыты жаша дем ал деп аталат. Башкача айтканда ошо пандемия учурунда кандай тагдырлар, кандай окуялар, кандай сүртүмдөр бизди курчады, ошол тууралуу 5 режиссер тынбастан мыкты контент даярдаган экен. Алар эмне тууралуу бүгүн бизге меймандар айтып беришет. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Абдан кубанычтабыз сиздерге көргөнү. Рахмат келип бергениңерге, рахмат кылган эмгегиңиздерге. Ошол эми эмгегиңиздер тууралуу сүйлөшөлү. Табирик, эгер мүмкүн болсо биринчи сизден баштасак, ошол долбоорду ишке ашырууда кандай башаты кандай болду? Башталышы кандай болду? Кандай процесс уланды жана бүгүнкү күндө ошол кече күнү 17-июнь презентация кылган экенсиздер. Ошол 1 жылдык кылган эмгегиңиздердин презентация кылгандан кийинки сезимдер кандай болду сизде? Кенен айтып берсеңиз. Бул проектти негизи биз октябрь айынын аягында баштаганбыз, даярданып баштаганбыз. Себеби Интерньюс тендер жарыялаган. Бардык Бишкекте, негизи Кыргызстанда болгон продакшн студиялардын арасында сериал жаратууга тендер жарыялаган болчу. Анан биз болсо ал убакта биздин студия ошол эле Интерньюстун тапшырыгы менен Жаша Демал проектинин алкагында роликтерди жаратып аткан болчубуз. Тартып, монтаждап, как ошол процесс болуп аткан. Анан кийин эле чынын айтканда катышсакпы, катышпасакпы деген ойлор болуп атты, бирок баягы негизи эле бардык студиялар сериал жаратканга аракет кылышат деп ойлойм. Себеби ар бир чыгармачыл адамдын амбициясы бар да. Сериал жаратып, себеби биздин Кыргызстанда бул сегмент жакшы өнүгө элек. Анан кийин чогулушуп, сүйлөшүп, катышалы деген чечимге келдик, заявка жазып. И чынын айтканда өтөбүз деген ишеним жок болчу бизде. Бирок билбейм кандайдыр ушундай болуп калды. Биз сутуп кеттик, анан кийин даярдык башталды, сценарий жазыла баштады. Сценарийдин үстүндө 5 сценарист иштеди. Алардын арасында мурун иштеп көргөн, биз менен иштеген, жаңы Россиядан бүтүп келген дагы сценаристтер иштеди. 3 айдын ичинде 10 сериянын сценарийи жазылды. Анан кийин марттын 1-инен баштап съемкага кириштик. Съемка убагыбыз болсо 3 айга созулду, бирок 3 айдын арасында аралыгында биз 62 күн, туура 62 күн тарттык. Негизи ошо 10 серияны биз 62 күндө тартып бүтүрдүк. Менимче бул бир четинен кызык болду баарыбызга, бир четинен абдан кыйын дагы, татаал да болду да. Себеби убакыттар, бирок дедлайн деген бар. Биз ошол дедлайнга жараша бүтүрүп тапшырып беришибиз керек болчу. 10 серия демек, алардын кандай жана кайсы жерде чыгарылып жарыяланышы боюнча балким Интерньюстун өкүлү Исмаил мырза сиз айтып беретсиз. 10 серия тартылды. Андан кийинки ошол 10 сериянын тагдыры кандай болот? Кандай платформаларда, кандай ыкмалар менен, кандай жолдор менен жайылат жана кимге багытталат? Негизи ушул биз киноальманах деп койдук. Киноальманахтын билдирүүсү бул ар бир серия өзүнө окшош эмес да. Ар бир түрдө, ар бир форматта, ар бир жанрда тартылган, ар кандай жанрда, ар кандай форматта, ар кайсы жерде. Бирок анын ошол 10 сериянын баары бир көйгөйдү көрсөтөт. Ошол көйгөй биздики COVID-19 пандемиясы көйгөй болуп жатты. Ошол бүт көрсөтүп жаткан сериялардын ичинде. Негизи ушул тартылып жаткан серия бул Жаша Демал жана маалыматтык компаниянын ичинен тартылган долбоордун алкагында. Анан ар бир серия негизи ушул болуп жаткан окуяларды биз ушул 2020 жылы катуу июнда, аябай кара июнь деп коет деп айтып койбодук бөлөк.
ошондо бир аябай көйгөйлөрдү ар кандай маселелерди көтөрдүк да. Бул жумушсуздук, жана мигранттын үй бүлөсүндө кандай ошол COVID-19 пандемияда кантип жашап чыгышты, жана ошол убакыт болбоду эле ар кайсы фармацевтикалар ушул койкаларды сатып жүргөндө, жана волонтерлор өзүн хайп кылып көрсөткөндөр, буллинг мектепте жана өспүрүмдөрдүн арасында, жана андан тышкары ар кайсы ушундай көйгөйлөрдү көтөргөнгө аракет кылдык. Анан ошолорго Ситилабтын рахматы менен жеткирдик го деп оюбуз да бар. Анан ошол ар бир серия ар бир Кыргызстандын калкына арналганда, ар кайсы катмарларга бул шаардык көрүүчүлөргө эмес, ар кандай көрүүчүлөргө, айылдыктар өздөрүн көрүп таанышы мүмкүн, шаардыктар, мигранттар, ар бир ушул Кыргызстандын калкы. Анткени ошол учурда кыргызстандыктар көптөгөн көйгөйлөргө бетме-бет болду. Анан ошону биз жеткирген аракет кылдык. Негизи бул ошол 10 сериянын ичинде болгон окуядан вдохновленный реальной историей, да. То есть болгон окуядан алынган чыгармалар. Турмуштан алынган чыгармалар. Ал эми ошолордун баягы калктын ар кайсы катмары тартылгандан кийин ар кайсы катмарына жетет деп атпайсызбы? Кандай каналдар аркылуу жеткизилет жана ошол тууралуу кыскача бир мындай кененирээк ачыктап бере турчу сурооңуз ушул болот да. Контент тартылат, андан кийинки тагдыры кандай болот? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Ушуну ойлонуп жаттык элек, бирок аягына келдик, то что июлдун башында, ошол июндун аягында, июлдун баштарында ар кайсы платформага чыгарганы аракет жасайбыз. Бул YouTube'дан баштап, жана социалдык тармактардан баштап, киного жетиштикпи, кинотеатрга чыгарганы. Кинотеатр жок, телеканалдар менен сүйлөштүк. Ушул болгон онлайн платформага да. Бүгүнкү ошол биздин негизги сөйлөшө турчу фокусубуз мындай болот да. Бизде көбүн эсе ошол ойлонгон жана ошол бир багыт издеген көрүүчүлөрүбүз бар. Биз буга ишенебиз. Ошондуктан мына ушундай контенттер жаралган соң алардын тагдырын сураганын себеби бүгүнкү күндө Кыргызстандын дүйнөлүк ошол диджитал дүйнөсүнө канчалык деңгээлде кошулду жана ошо сиздер жараткан тасмалардын мындай көрүүлөрү, алардын кимге багытталганы жана кандай жыйынтык бергени сиздерге жаратман катары абдан кызыктуу да. Ошол боюнча мындай табелик өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кетсеңиз. Абдан жакшы, сапаттуу тартылган тасмалар көбүн эсе мындай ойлонгон аудиторияга багытталып калат дагы, анан калың катмарга кээде жетпей калат, же балким тескерисинче коммерциялык тасмалар абдан жайылган болот дагы, бирок алардын ичиндеги ошол ой, камтылган ою бир аз кыскараак болуп калат да. Ушундай маселелер бар ортодо. Ошон үчүн сиз үчөөбүз менен бир мындай фокусту ошол багытты көздөй алсак. Сиздин пикириңиз? Менин оюмча, кинодо көп жылдан бери иштеп жүрөм. Анан сиз айтканыңыз туура, ар бир чыгарманын, ар бир фильмдин өзүнүн көрүүчүсү болот. Көбүн эсе баягы турмуш тиричиликтин аркасынан чуркап жүрүппү, баягы көпчүлүк эл киного барып, именно ошондой, кандай десем, терең ойго батып, бир нерсени алып чыкканга умтулбайт да. Себеби жашоосу ансыз деле кыйын. Анан барып бир аз көңүл ачып, жайдары отуруп, комедияларды көрүп, күлүп каткырып бир аз эс алгысы келет. И ошол себептен көпчүлүк баягы искусствого тете болгон фильмдер көмүскөдө калып калат да. Ал жагдай бар, абдан курч турат да ошол маселечи. Кино өндүрүүчүлөр арасында бул чоң проблема чындыгында. Анан кийин биз альманахты баштап атканда эми мактанып кетейин, эң кыйын деген режиссерлорду чогулттук, эң кыйын деген операторлорду чогулттук. Анан кийин сценарийди жазып атканда дагы бир эле сценаристке тапшырып койбой, негизи ар бир идеяны отуруп чогуу сүйлөшүп, кандай кылганда жакшы чыгарма болот. Себеби биздин максатыбыз бир эле көрүп унутулуп калбаш керек деген максат болчу да. Муундан муунга калбаса дагы бир нече жыл эфирде жүрүп, эл оозунда болуп, жакшы чыгармалардын катарын толуктаса деген максатыбыз бар болчу. Эми экран көргөзөт демекчи, көрөбүз, Кудай буйрса.
Баягы фестивалдарга дагы негизи башында сүйлөшүлгөн интернет менен. Жакшы чыгарма болуп, жакшы фильм жаралып калса, баягы 10 серия, 10 фильмдин баары тең эмес. Биз өзүбүздүн баягы критический взгляд деп коет, ага эметкен жокпуз. Бирок арасынан менин оюмча бир 4, 5, 6 фильм мындай прям аябай жакшы жасалды да. И аларды баягы фестивалдарга жөнөтсөк болот. Биздин эле аудитория менен чектелбей, Кыргызстанда эле башка чет мамлекетке көргөзүп, дүйнө жүзүнө таратсак болот. Таратсак болот. Демек, таратуу жана жайылтуу ыкмалары абдан көп. Ошолордун бири бул фестивалдык көрсөтүүлөр. Табирик Исмаил, биз сөз кылып жаткан ошол жумуштар тууралуу сиздер өзүңүздөр дагы кадр сыртындагы иштерди тарткан экенсиздер. Чакан тасма кылып бэкстейдж чогуу көрсөк кандай болсо, мен сиздердин назарыңыздарга, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул жогоруда биз сөз кылып жаткан 10 сериялык Жаша Демал долбоорунун алкагындагы ушул пандемия сүртүмдөрүн тарткан биздин кино жаратмандар жана медиа жаратмандардын иши менен таанышып алсак. Чогуу көрөлү. Мы хотели не только рассказать жителям Кыргызстана о том, что нужно или не нужно делать для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, но найти какое-то социальное значение и смысл всего происходящего и дать какую-то надежду. Да, для нас это такой интересный вызов, потому что, возможно, мы сначала не сильно осознавали, что, по сути, это 10 фильмов, которые нужно будет очень быстро произвести, спродюсировать и смонтировать в том числе. И я пытался это все показать, вот эту изнанку, о которых у нас в народе принято умалчивать, да, ссору из семьи как бы наружу не вытаскивают. Сиздер жогоруда көргөн ошол кыскача бэкстейдж бул ошол Жаша Демал долбоорунун алкагындагы ошо 10 сериялык киноальманах пандемия учурунда Кыргызстандагы болгон көптөгөн ушул биз коом жалпы биз стресс жашадык, ошол коом баштан өткөргөн окуялардын эң мындай көп катталган, эң көп ошол айтылган бир массалык маалыматка чыккан темаларды көтөргөн экенсиздер. Ошол темалар боюнча сүйлөшсөк деп атам да сиздер менен. Балким кезектешип эле жооп берсеңиздер болот. Ошол 10 теманы тандап атканда ошол 10 темалардын жалпы мындай кандай айтсам, мындай жалпы негиздемеси кандай болду ошол темаларды таап атканда, ошол окуяларды сууруп чыгып атканда булар чындыгы болгон окуялардын негизинде да ошону бул кандайча болуп калды? Бул массалык маалыматка жарыяланган темалар болдубу же балким каармандардын өздөрү кадр сыртында айтып бердиби сиздерге? Мындай учурларды кадрга чыгарыш өтө оор жана мен түшүнгөнүм боюнча мунун бардыгы
мындай постановочный болду да, актерлордун жардамы менен. Себеп дегенде реалдуу адамдар документалдык кылып муну тартуу абдан кыйын. мүмкүн эмес да. Макулда болушпайт. Макулда болушпайт да. Ошол боюнча айтып кетсеңиздер. Негизи бул проектке чейин эле баягы карантин бүтүп, биз жаңы жумушка чыгып, бири-бирибизди баягы сагынып, тирилөө көргөнүбүзгө аябай сүйүнүп, анан ар бирибиз чогулганда, ар бирибиз баягы өзүбүздүн башыбыздан өткөргөн окуяларды, ким кандай ооруду, кантип больницага барып кандай дарыланды, анан кийин баягы көргөн билген окуяларды айтышып бөлүшө баштадык да. Ошол менен бир катар эле баягы соц тармактарда болгон баягы аябай катуу жарыяланган окуяларды дагы бир сыйра баягы үз түртөдөн болсо дагы айтып, баягы өзүбүздүн ички переживания деп коебуз, ошолор менен бөлүшүп, аябай көп сүйлөшкөнбүз да, бир 5-6 жолугуп, ошонун негизинде баягы көп сөз болгон. И жыйынтыгында негизи баягы билсеңиздер керек, ошол былтыркы жылы баягы күйөөсүнөн таяк жеп, мойнуна жана дөңгөлөктөрдү аскан катуу бир дүңгүрөгөн окуя болгон. Волонтерлордун алып барган иши баягы багажнигин ачып алып, эсине келтире албай кыйналган волонтерлорду да көрдүк. Алда бир топ элге аябай дүңгүрөгөн эме болду да, шок жаратты. Ошолордун баарын чогултуп отуруп, анан кийин баягы ичибизде эле калып калды, айтып алдык бири-бирибизге, бирок ошол эле кезекте баягы ошол бойдон эле калып калды да. Кийин эле анан кийин ошол тендер болуп калды. Анан кийин заявка жазганга келгенде, негизи сериал деп айтылган да. Анан кандай кылабыз, эмне кылабыз деп ойлонуп отуруп, анан кийин сериал эмес, баягы таптаза нукура сериал эмес, альманах кылып жараталы. Ошондо баягы Кыргызстанда кыргыздардын арасында болгон көптөгөн окуяларды чагылдырганга мүмкүнчүлүк болот деп чечтик да. Анан кийин ошол заявка жазылды. Бир сериябыз болсо, бир фильмибиз мигранттардын Кыргызстанда биякта калган балдары тууралуу, алар кандай кыйынчылыктарга кандай кабылышты, кантип ошол пандемияны жеңишти, ошол тууралуу. Дагы бир сериябыз болсо, үй бүлөлүк зордук зомбулук тууралуу да. Ошо башкы каарманыбыз Мураттын фильми. Биз негизи жаратып атканда ар бир фильмди башкы каармандын аты менен атап жүрдүк да. Ошо Мураттын фильми зордук зомбулук жөнүндө. Кундуз болсо биз кече бет ачары болду. Кичинекей кызыбыз, атасы жок, жалгыз энеси Россияда иштеп, оокат кылып жүргөн кыз жөнүндө. Чоң апасы ооруп, тайнеси ооруп, анан ошону сактап калуунун аракетин жасаган кыздын окуясы тууралуу да. Дагы бир 2 сериябыз болсо, волонтерлор тууралуу, волонтерлордун басып өткөн жолу, кыйынчылыктары, кандай негизи эле коомго, өлкөгө болгон салымы жөнүндө. Аны менен катар баягы көп эле макулбат болуш керек. Кыйынчылык болуп аткан кезде дагы ошо элдин арасында хайп жаратканга аракет кылган адамдар да болду. Бир сериябызды ошо хайп деп атадык. Андан тышкары баягы негизи проектти жасап атканда Интерньюз тарабынан бизге бир шарт коюлган. Бардык Кыргызстанда жашаган бардык улуттар камтылыш керек. Шаардык окуялар болуш керек жана региондордун жашоосун чагылдырган окуялар болуш керек. Ошонун негизинде бизде бир фильмибиз Тарас Ирешка деп аталат. Жаш бала Тарас жөнүндө. Ал баягы ошо Тарас аркылуу биз баягы коомдо болгон жаштардын ролун чагылдырганга аракет кылдык да. Ролу дегенде туура эмес болуп калат болуш керек, себеби жашоосу көбүнчөсү, көбүнесе ошо жашоосу, жаштардын баягы
олку солку болуп турганы, же иштей турган иши жок, же окуй турган окуусу жок, жашоодо багыттары жок. багыты жок себеби ошол тарастын окуясы аркылуу чагылдырганга аракет кылдык. Негизи ар бир серия бирден бир башкы каарманды камтыганы менен эң негизги бир көйгөйдү көтөргөнбүз, бирок ошол эле мезгилде ар бир фильмде көптөгөн маселелер көтөрүлгөндөй. И максатыбыз баягы көрүүчүлөр көрүп, баягы терс көрүнүштү көргөндө адам ойлонуш керек деп ойлойбуз да. Ойлонуп өзүнө жыйынтык чыгарып, анан өзүн оңдогонго аракет кылыш керек. Ошол максатты көздөгөнбүз. Эми мен ишенем, негизи биздин чыгармачылык топ да ишенет. Экранга чыкканда, интернетке чыкканда көптөгөн адамдар өзүнө туура жыйынтык алып чыгат депчи. Бир тактоочу суроо, ошол 10 сериянын алкагында тартылган тагдырлардын арасында, же окуялардын арасында мындай сыймык жараткан, же болбосо ошондой бир каармандыкты көрсөткөн окуя камтылдыбы, же дээрлик баардыгы ошол кайсы бир кичи жана бир мындай трагедиялардын алкагында болдубу дейм да. Себеби баардыгы трагедия да, коомдогу трагедия. Бул жерде Албетте, ар бир сериянын ичинде бир ушул маселени көйгөйдү көтөрүлгөн. Анан ошол көйгөйдүн аягында хэппи энд болгондой ошого багытталган серияларда болду. Мындайча айтканда, жалаң эле оор деген орчундуу оор болгону менен аягын үмүт менен чыгып атты да көбү, менин эсим боюнча. Андан тышкары айтып кетпеди, ушул 10 серия ушу ар бир маселени көтөрүп жатты. Да бир мындай сыймыктанып кете турган жерим бул то, что 6 айдын ичинде 5 сценарист, 5 режиссер, 300дөн ашык адам ушул киноальманахка чакырылган. Ошонун баары 6 айдын ичинде жаратылган да. Анан биздин оюбуз боюнча бул Кыргызстанда биринчи жолу ушуну жаратылып келатат го деп оюбуз бар. Анткени ушундай контент, ушундай сыяктуу ар бир серия өзгөчө жана ошол номинацияга чыгарайын деп ой болуп жатат го. Ошого дагы кошулам өзүм абдан. Анткени кийин көрөсүңөр го Кудай муурса сериялар чыккандан кийин жөн эле көрүп коюш эмес, ыйлап коюш эмес, чындап бир 10 жана бир аябай сонун кино эсептелет го. Кино бүткөндөн кийин кара экран пайда болгондон кийин onu отуруп ойлонсоң, ошону абдан сонун кино деп эсептесе болот деп. Анан ошол ар бир серия ошоного татыктуу деп оюмда бар. Мен да кошуп салып кетейин. Негизи баягы 2020-жыл негизи эле Кыргызстанга эле эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө аябай оор жыл болду. Бирок ошого карабастан биз 10 сериянын ичинде, 10 фильмдин ичинде жалаң гана трагедияны эмес, ошо трагедиянын негизинде адам баласы кандай десем, кандай кадамдарга бара алат, кандай кадамдарга бара алат, өзүнүн жакындарын сактап калыш үчүн, өзүнүн жашоосун оңдош үчүн мамлекетке салым кошкону, коомго салым кошкону, ошонун баарын чагылдырганга аракет кылганбыз. Андан кийин баары эле трагедия болуп бүтүп калбайт. Биз сөзсүз түрдө башынан баштап эле сүйлөшкөнбүз. Ошо проектти баштап атканда, сценарий жазылганда сөзсүз хэппи энд болуш керек. Адам баласына үмүт керек, адам үмүт менен жашайт. Ошол трагедия аркылуу биз көрүүчүлөргө туура жолду көргөзүп, үмүт бергенге аракет кылдык да. Эң жакшы. Ошол мындай бир аз мен дагы мадайым көтөрүлүштү, себеп дегенде ошол күндөрдү эскергенде бизде дароо мындай психологиябыз ошол күндөрдү эстеп калыптыр да. Ал эми ошол кадр аркылуу көргөндө дагы мындай жүрөк ооруса ого бетер мына мадайың пас боло түштү эмес. Анан үмүт бар жерде, жашоо бар жерде албетте үмүт бар. Бул абдан бир туура балким философиялык ой болоттур. Азыр бизде жарнамалык блок болсун, андан соң биз ошол сиздердин долбооруңуздарды дагы бир кыскача жыйынтыктоочу 2-3 суроо менен сиздерди кое беребиз. Биз менен болуп туруңуздар. Бизде жарнама достор. Бүгүн биз диджитал дүйнөсү жана андагы кыргыз коомчулугунун ортосунда мындай кандай бири-бириз менен табышып атабыз, жаңы технологиялар менен достошуп атабызбы, зыяны, пайдасы жана ошонун алкагында сөз кылып атабыз. Бизден алыстабагыла. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев.
Бүгүнкү кечки кезегибизде Интерньюз командасы жана City Lab командасы бирликте жараткан, мына ошол досторум айтып атат, Кыргызстан тарыхында биринчи жолу өтө кыска учурдун ичинде 10 серия киноальманах тартылыптыр. Бул кайсы тема жөнүндө десеңиздер, кечеки 2020 жылы болгон ошо каргашалуу пандемия окуяларын ошол чакан тасмалар кылып тарткан экен. Буюрса кече күнү биринчи сериясы презентация болуп, бете чыгарып болду. Эми калган сериялар чыга баштайт. Июлдун башында. Июлдун башынан баштап. Хронометраж тууралуу айтсаңыз, ар бир серия канча мүнөттү камтылган? Негизи башынан проектти баштап атканда 30 минутадан ашпаш керек деген шарттар болгон. Бирок биз ар бир окуя, ар бир фильм уникалдуу болгондуктан биз аны ошондой кыска эмеге батыра алган жокпуз. Азыркы убакта чыгышына жакын аз убакыт калды. Кээ бирөө 40 мүнөт, кээ бирөө 45 мүнөт, кээ бирөө 50 мүнөт ушундай болуп калды. Эң аз, эң кыска фильмибиз 32 мүнөт болду. 32 мүнөт. Азыр мен Исмаил мырза сизге кайрылып турган болсом, мен ушул Интерньюз деген логотипти, ушул жазууну кээде мен деле мамлекеттик каналдарды, же ушундай бир медиа каналдарга ачып калганда ушул башында аягында Интерньюз деп угуп көрүп калабыз да. Анан сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр көбүн эсе ошол контент жаратуу, маалыматтык агартуучулук десем туура болот, СМИ Кыргызстанда ушул СМИге жардам берүү, аларга ушул свобода слова ошого арналган ар кайсы долбоорлорду жаратабыз да. Долбоорлор жаратасыз. Ал долбоорлордун алкагында жөн эле поддержкадан да тышкары ушунага окшогон болгон окуяларды чагылдыруу үчүн дагы долбоорлор бар. Албетте USAID-тын каражатынан жардамы менен аткарылып келет жатат. Тактайын дегеним, мына USAID жана ушул долбоор, бул USAID өзү дүйнө жүзүндө баягы адам баласы, адам зат өзү келишим койгондон бери жогорудан келген уюм. Анан башка өлкөлөрдө дагы ушундай долбоорлор тартылабы же балким Кыргызстанда ушундай дагы да сөз эркиндиги бар болгон үчүн бизге өзүнчө көңүл бурулабы ушул уюм тарабынан? Ушул боюнча маалыматыңыз болсо айтып берсеңиз. Албетте, Интерньюз дүйнө жүзү боюнча иштейт. Бул эл аралык уюм. Анан ар бир өлкөдө өзүнүн бир миссиялары бар. Мисалы биздин Кыргызстанда бул миссия USAID менен кошо алкагында ушул алып келе жатат. Анан ошого карата биз ар кайсы долбоорлорду албетте USAID-тын каражаты менен, жардам менен аткарып келип жатабыз. Андан тышкары Европейский Союз менен Интерньюз дагы өзгөчө бар болчу. Алар азыркы учурда өзүнүн долбоорун аягына чыгарышты. Азыр ошол биздин долбоорлор алдыда келе жатат деп. Бул жаша демал долбоору тууралуу тактайын деп атканда, бул дүйнө жүзү боюнча кандай десем, балким бүт дүйнө жүзү чогулуп анан адам баласынын, адамзатынын негизинде мындай бир сабак ала турган болобу, же болбосо бул Кыргызстанга өзгөчө ошо сиздердин аракетиңиздер менен көңүл бурулду. Түшүнүм. Рахмат тактап кеткениңизге. Бул LHSS деп коет, Local Health Sustainability Project. USAID-тин жардам менен аткарылып келет. Дүйнө жүзү боюнча ушул 19 жылдан баштап туурабы пандемия башталгандан бери ушул долбоор ачылды, дүйнө жүзүндө иштеп келе жатат. Бирок ар бир өлкөдө ар кандай цель менен, ар кандай миссиясы менен. Мисалы биз Интерньюз аткарып жаткан эң негизги немебиз бул ушундай чагылдырганга, жеткиргенге жана COVID-19 пандемияга каршы күрөшүүгө арналган, багытталган долбоор деп эсептейбиз. Бул ушул долбоордун алкагында дал ушул сериал негизги эмеси, мындай. Албетте. Кандай десем, пайдалуу ушул сериал түзүп берет. Сериал деп деле айта албайм. Анткени биз ар кайсы партнерлор менен 1-1 студия, City Lab, андан тышкары Media Kitchen 3 ушул главный партнер менен ар кайсы видеороликтерди ар кандай платформада, ар кандай площадкада жаратылган. Андан тышкары СМИге поддержка берилген 14-15
ошо кечөөнү биз бет ачар презентацияда рахматыбызды ыраазычылыгыбызды билдирип партнерлорубузду кесиптештерибизди чакырып ошолорго мындайча айтканда кичинекей белек берилген болчу. Ошо кыскача айтканда бул мындай 3 партнерубуз бар. Алар менен биз ушундай чоң форматта видеолорду жараттык. Жана киноальманах тартылды Citylab жардамы менен. Андан тышкары СМИге да поддержка болду да. Ошол COVID-19да дата историялар чыкты болгон толтура. Андан дата историядан да тышкары ар кандай лонгриддер чыгып атты. Жана видеолор, кыска нуска, сюжеттер. Эми ушул сиздин оюңузду жыйынтыктап, сиз ушул ишти аткарып жатканда сиз алдыңызга максат коесуз. Бул биздин досторубуз, мисалы силерге техникалык кино жаратмандар өзүнүн сөзүн айтышат. Эң негизги максат эмнеде? Мисалы бизде мындай түшүнүк бар. Өткөн окуя өттү, болду кетти да, эми мындан ары эми Кудай жалгасын, кайталанбасын, эми болбосун, эми кара кашалуу күн болбосун деп эле биз эл арасында ушундай эле сүйлөшөбүз да. А бирок силер өткөн окуялар боюнча мындай кайра кайтып келип, кайра казып чыгып, ошонун бардыгын жана сиз айткан ар кыл форматтар менен өзгөчө мындай чоң кинолорго чейин өтүп атат. Эмне үчүн маанилүү? Айтып кеткендей, бизде ушул ишеним бар, өтүп кетти, болуп кетти депчи. Чынында да ушул пандемия тилекке каршы COVID-19 азыркы учурда 3-чү вспышка жаратылды. Бул да биз менен көпкө жашайт деп айтылып жатат, ушул ученыйлар айтат. Ошондуктан күрөшүүгө каршы пандемия COVID-19га каршы күрөшүүгө багытталган долбоор деп айтам да. Анткени ушул долбоордун алкагында ар кандай маалымат түрүндө, видео формат түрүндө, текст түрүндө адамдарга жеткирүү, өзүнүн сактап калуу, туруштук бериш үчүн, кандай туура абалда эмне кылыш үчүн ошого арналган долбоор деп эсептейм. Эң мыкты, эми баягы максаттарыңызды ишке ашып кетсин. 3-чү толкун келе жатат. Улам эле баягы коркунучтуу коңгоолорду угуп атабыз. Аман эсен чыгып кетели, эмне дейбиз? Бизде ушундай да. Кудай сактасын демек. Кудай. Кыргызды өзү негизи биз ошого мындай ишенгенибиз бир. Жыйынтыктоочу суроолордун бири болсун. Таберик айтсаңыз, ушул команда тууралуу айтып берсеңиз. Себептен сиз жогоруда айтып калдыңыз, мына пандемия барында биз камалып жаттык, бардыгыбыз. Ал эми ушул кино тармагында мен абдан жакшы түшүнөм, баягы буулугуп калат да. Буулугуп калат. Оператору дагы, свет койгону дагы, продюсери дагы, бүт актер, гример бардыгы ушул талпынып, анан ушул тез арада тартылып, анан ушундай бир жакшы бир буюрса, жакшы жыйынтыктар чыгышын бирден бир себеби ушул жумушту сагындыңарбы? Команда кандай иштеди? Маанай кандай болду тартуу учурунда? Бул эң негизги суроолордун бири болуш керек. Себеби ушундай чоң эмгектин артында көптөгөн кишилердин эмгеги бар. Көптөгөн кишилер турду. Негизи Citylab Production студиясы өзү баягы элге таанымал болгону менен өзү чакан эле студияда. Студияда ондан бир аз эле ашкан киши иштейт, бир 12-14 киши иштейт да. Андан кийин баягы чоң долбоорду баштап атканда сериал деп аттык да башында. Сериал, мы выиграли сериал. Андан кийин отуруп, бир моментте отуруп баягы өзүбүздүн реалдуу күчүбүздү карадык да. Масштабтарды көрдүңөр биринчи? Масштабты көрдүк. Сериал анан 10 серия. 10 серия. Азыр эле 20 эмес, 30 эмес депчи. Андан кийин ошол моментте кандай кылабыз, эмне кылабыз деп сүйлөшүп, ал учурда уже 5 сценарист иштеп аткан, толук кандуу уже ишин аягына чыгып калган болчу. Сценарийдин драфттарын алгандан кийин баарыбыз бүт ушу негизги группа продюсерлердин тобу отуруп, сүйлөшүп, окуп, терең изилдеп сценарийлерди, иштин ар бир фильмдин көлөмүн тактап, өлчөп, санап бюджетин. Ошого келгенде анан кийин коллектив менен чогуу элди, группаны топтойлу. Мен кыйынмын деген режиссерлорду чакыралы, операторлорду чакыралы, сүрөтчүлөрдү чакыралы деп чечтик. Баарын чакырып, көп киши келди. Негизи Бишкек кичинекей шаар. Кино жаратуучулар баарыбыз бири-бирибизди жакшы тааныйбыз. Анан келбеген киши калган жок болуш керек, киного тиешеси бар адамдардан.
Ошентип отуруп 5 режиссерду топтодук, 5 операторду топтодук. Сүрөтчүлөр негизи бизде аз экен. Ушул долбоорго келгенде билинди да, баягы сүрөтчүлөр жок. Бул да өзүнчө бир көйгөй. Ошондуктан бизде болгону 3 сүрөтчү иштеди. Баягы эң негизги жаратуучуларды топтогондон кийин уже деп эс алып кичине жеңилдеп калдык. Ар бирине серияларын, фильмдерди бөлүп бердик. Бул сенин сценарийиң, бул сеники, бул сеники. Эми баягы үчөөңөр топтошуп, өзүңөрдүн баягы даярдыгыңарды көрүп иштей баштагыла деп. Сетилаб болсо өзүнүн баягы командасы, негизги команда экинчи состав деп коебуз. Туруктуу бүт 10 серияда бир состав. Экинчи составы туруктуу адамдар болду, эч ким алмашкан жок, эч ким кеткен жок. Болгону эле баягы режиссер коюучулар келип кетип атышты, оператор жана сүрөтчүлөр алмашып атышты. Эми өтө баса белгилеп кетчү нерсе башында баягы сериал деп аябай талпынып, сүйүнүп, бүт эле негизи эле группанын баары жана проектке келип биз менен уже кошо иштеп баштаган адамдардын баары эле сүйүнүп баягы талпынып иштеп атышты, болгон аракетин жумшап. Анан 3 серияга келгенде, 3 фильмге келгенде менин баягы негизги функцияны аткараттым да площадкада экинчи режиссер. Бул бүт департаменттерди координациялап тизет. Анан карасам уже кичине настроениялары бузулуп, уже чарчап. Анан кийин бир аз бир 2 күндөн, 3 күндөн эс алуу күндөрүн берип баштадык. Ал күндүн ичинде баягы экинчи состав эс алганы менен мен продюсерлердин командасы Тынган жоксуңар. Кийинки фильмге даярдык көрүп аттык. Эми муну мен эмне айткым келет? Негизи баягы биз ошо январь, декабрдан баштап команда негизи эле тынган жок да. Күнү түнү иш жүрүп жатты. Болгону мына баягы съемочный период бүттү дегенде биз 3-июнда группанын баарын таратып, баарына рахмат айтып, болду, баарыңарга чоң рахмат, баарыңарга алкыш деп жөнөткөнүбүз менен баягы кийинки этап башталды. Постпродакшн, монтаж, цветокоррекция, үн жазуу иштери. Жумуш дагы деле жүрүп атат. Бирок негизи аябагандай чоң көлөмдүү иш жүрдү. Бүт группага дагы жолуккан сайын, көргөн сайын рахмат баарыңарга дей берем да, бирок азыр учурдан пайдаланып ошо Сетила Продакшн студиясынын баардык жамаатына, ушул проектке тиешеси бар адамдардын баарына чоң рахматымды айтып кетким келет. Биз дагы өз атыбыздан сиздердин командаңызга жана Интерньюстун командасына жана эл аралык ошо колдоп жаткан уюмдарга ыраазычылыкты билдиребиз. Себеп дегенде бул күндөр дагы өтөт сөзсүз түрдө, бул күндөрдө тарых бойдон калат, бирок ушул тарых ушундай бир кадрларда сакталып калса, биз үчүн, биздин кийинки буундарыбыз үчүн мындай эскерүү, сабак жана мындай багыт болуп берет деп ишенебиз. Айта кетсем болот, кечиресиздер. Келиңиз. Айтып коет эмес беле, самое главное оружие — это информация деп. Ошону айтайын дедим эле, ушул долбоордун эң негизгиси бул маалымат. Социалдык тармакта «Жаша Демал» деп хэштег менен өтүп карасаңыздар, толтура видеолор болот, маалыматтуу жана пайдалуу. Өзүңөрдү маалымат менен билдирип, ушул кантип ковидти күрөшүү болот жана ошол кантип ковид вирус менен өзүңөрдү жуктуруп алыштан алыс болуш үчүн силерге сунуш берем. «Жаша Демал» хэштеги менен өтүп социалдык тармактарда табасыздар деп ишенем. Сиздин дагы ишиңизге чоң рахмат. Жаша Демал хэштег эми азыр жалпы медиа сабаттуулук бир жогорулап калды элдерде. Жаша Демал хэштег өтүңүздөр. Интерньюс командасы, Сетилаб жана ошо жалпы жаратмандар сиздер үчүн ковидтин алдын алуу маселесин жана өзүңүздү жакындарыңызга сак болуңуздар, оорубаңыздар. Биздин досторго дагы бир жолу алкыш, ишиңиздерге ийгилик болсун. Кийинки бизде сиздерге айта турчу бир кызыктуу маалымат, бул идея кантип жаралат, кайдан жаралат жана жолдору кандай болот, ошол тууралуу чакан бир сюжетти чогуу көрүп коелу. Келиңиздер.
Мен кийинчерээк менен да ой менен жашайм деген Декарттын белгилүү билдирүүсүнөн кийин философтор жана илимпоздор акыл жана дене көйгөйү менен күрөшүп келишкен. Акыл бул денени башкарган өзүнчө материалдык эмес нерсеби? Же бул биздин физикалык денебиздин өзгөчө кармалбаган биз ойлор деп атаган бөлүгүбү? Бул суроонун жообунун чексиз талаш тартыштарына карабастан, жаңы изилдөөлөр көйгөйдүн бир бөлүгү суроону өзүбүз кандайча түзгөнүбүздө деп божомолдоодо. Сезүү сезими ой жүгүртүүдөн бөлөк экенине ишенүү. Балким бул башкача. Биздин ой жүгүртүүбүздүн салттуу модели боюнча сезүү органдары мээге маалыматты өзүнчө өткөрүп, андан кийин ал тиешелүү психикалык түшүнүктөргө которулат. Визуалдык сүрөттөр, бактар, угуу, куштардын ыры жана башкалар. Бирок кээде ар кандай кабылдоолору менен адамдар кезигишет. Жакынкы мезгилге чейин бул көрүнүш, бул сезүү сигналдары үчүн жооп берген мээнин бөлүктөрү ортосундагы түз байланыш аркылуу мүмкүн болгон деген синестезия жөнүндө жалпы бир пикир түзүлгөн. Мисалы, си бемоль үндү укканда адам сары түстү элестетет. Бирок жаңы изилдөөлөр көрсөткөндөй, синестезия биздин сезүү органдары кабылдаган формаларды, түстөрдү жана үндөрдү билүүбүз аркылуу болот. Кросс сезимдик кабылдоо пайда болушу үчүн акыл сезимдик кабылдоо менен байланыштырган концептуалдык идеяларды жана түшүнүктөрдү активдештирүү керек. Мисалы, бул образды S тамгасы же 5 саны деп эсептесе болот. Синестеттер аларды ар кандай түстөр же үндөр менен бириктиришет. Аны кандайча аныктагандыгына жараша болот. Визуалдык маалыматтын өзү өзгөрүүсүз болсо дагы бир экспериментте синестеттер тамгаларды билгенден кийин жаңы түстөр ассоциацияларын түзүшкөн. Идеялар менен сезимдердин байланышына көз каранды болуп, синестезия негизделген ой жүгүртүү феномени идеестезия деп аталат. Бардыгы эле синестезияга эмес, бирок идеестезиянын өзү биздин жашообуздун эң маанилүү бөлүгү. Дээрлик бардыгы кызылды жылуулук менен, көктү суук менен байланыштырышат. Көпчүлүк ачык түстөр, курсив жана жука сызыктар жогорку тоңго ээ экендигине макул болушат, жана үнсүз түстөр төмөнкү тоңго. Ушул бирикмелердин көпчүлүгү маданияттан келип чыкса да, калгандары ымыркайларда жана приматтарда да кездешет. Алардын жок дегенде айрымдары туаса деп болжомолдоого болот. Бул формалардын эки аталышын тандоону сураганда, таптакыр башка маданияттагы жана ар башка тилдеги адамдар көпчүлүгү курт жылдызча үчүн кики жана тегеректелген үчүн буба деп атап макулдашышты. Кики нервдүү жана акылдуу деп сүрөттөлсө, бубу жалкоо жана акылсыз деп сүрөттөлдү. Мунун баары биздин күнүмдүк түстөрдү, үндөрдү жана башка дүүлүктүргүчтөрдү сезүү аралдарында эмес экендигин айгинелейт. Тил тармагы сыяктуу ассоциациялардын тармагына уюшулган. Ушунун аркасында метафораларды логикалык жактан алардын мааниси жок болсо да түшүнөбүз. Мисалы, жалпы жумшактык жана жеңилдик сезимине негизделген карды ак жуурканга салыштырабыз. Идеестезия идеялар менен сезимдердин байланышына негизделген искусство үчүн өтө маанилүү. Көркөм сүрөт искусствосунда ойлор жана сезимдер бири-бирин өркүндөтөт. Ыр саптары менен ырдын обондору, сүрөттүн тематикалык мазмуну, гүлдөр баса белгилеген же китептин укмуштуудай муун менен берилген сюжети сонун айкалышта болсун. Эң негизгиси түзүлгөн идеестезия бирикмелеринин тармагы мындай тилде гана мүмкүн болбостон анын маңызы боюнча жана анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Салттуу элестетүүнүн ордуна биздин сезүү органдарыбыз алгач түстөрдүн жана формалардын же абадагы термелүүлөрдүн жыйындысын таанып, андан кийин аларды биздин дарактар же сирена деп классификациялайт. Идеестезия бул эки жараян, бир эле учурда болот деп эсептейт. Биздин сезүү кабыл алуубуз дүйнөнү түшүнүүбүз менен калыптанат жана алар бири-бирине ушунчалык байланыштуу болгондуктан бири экинчисиз мүмкүн эмес. Эгерде идеестезия аркылуу алынган бул модель туура болсо, анда ал акыл эсти изилдөөдөгү эң курч илимий жана философиялык көйгөйлөргө чоң таасирин тийгизиши мүмкүн. Өзү жөнүндө мурунтан эле түшүнүк болбосо, Декарт ой жүгүртүүсүн айта алган өзү болмок эмес. Өз ара байланышкан жана өзүнчө түшүнүктөрдүн тармагы болбосо, биздин сезүү кабыл алуубуз биз түшүнгөн айрым объектилер эмес, бир өңчөй масса болмок. Илимдин милдети бул тармактын кайда жайгашкандыгын табуу, ал кандайча пайда болот жана тышкы стимулдар менен кандайча өз ара байланышта болот. Философиянын милдети, жаңы модели биздин өзүн өзү билүү, аң сезимибизге жана курчап турган дүйнө менен болгон мамилебиз үчүн эмнени билдирерин түшүнүү.
коллеги, простите, 5 минут. Здрасте, саламатсыздарбы? Дагы бир жолу биз эфирди уланталы. Буга чейин келген коноктор менен биз Кыргызстандагы контент жаратуу боюнча маек курдук элек. Анын алкагында мына өзүңүздөр көп болгондой Жашар Демал Интерньюз компаниясынын алкагынын негизинде 10 сериялык киноальманах тартылыптыр. Ал альманахта ошол Кыргызстан пандемия учурунда кандай көз түтүмдөр жашап өттү, биздин тургундарда кандай окуялар болду, ошол тууралуу сүйлөштүк. Азыр болсо биз жалпы темабыздын алкагында Кыргызстан жана бүгүнкү биздин коом интернет жана ааламдашуу, ошол дижитал дүйнөсүндө кандай диалог куруп атат, биз ошол интернеттин тилин түшүнүп атабызбы, же бизге балп берип эле башыбызга түшүп калды, анан менен эмне кылышты билбей атабызбы? Мына ушундай багытта өзүн издеп жана ошо өзүнүн издөө жолу менен бөлүшүп келеткен блогерлер темасын көтөргүм келип турат. Мен ойлойм, Айжан, блогерлер дал ушул ишмердүүлүк менен алектенет. Бизде конокто актриса жана блогер Айжан Аденова. Салам, Айжан, кош келдиңиз. Салам. Рахмат келип бергениңизге. Мен кечирим сурайм, Рахмат. ушу бир аз алаксып кеттим. Биздин эфир ушундай. Эркин коноктор менен сүйлөшөбүз, узатабыз, дагы теманы талкуулайбыз, тереңдетебиз. Биринчиден ушул мен кандай эркин атмосфера. Ооба, албетте. Мен айтайын дегеним, мен жогоруда айтып кеттим, ушул бүгүнкү интернет жана ааламдашуу дүйнөсүндө блогерлер пайда болду. Көп адамдар, алар кимдер, жөн эле хайп үчүн, жөн эле ушул интернеттеги кылган баракчасы үчүн, реклама алыш үчүн жашашабы деген дагы эле түшүнбөстүктөр бар. Мен муну мындай аныктамасын берип атам да, биринчиден адам өзүн издейт, өзүнүн издеп аткан жолун көрүүчүлөргө бөлүшөт да. Ошол көрүүчүлөрдө сиздин жашооңуз мындай бир отклик дейт го, мындай аларда мындай рефлексия болсо, фидбек болсо, алар өзүн окшоштурса, балким сиз көтөрүп аткан маселе менен макул же каршылыгы болсо, ошол жерден анан диалог башталат. Өзүңүздүн ошол блогерлик жолуңуз боюнча айтып кетсеңиз. Кандайдан келдиңиз? Эмнеден өтүп, эмнеге келди жана бүгүнкү күндө өзүңүздү ким деп тааныштырасыз биринчи? Блогерби же актрисабы? Өзүм да билбейт экенмин дагы эле. Анткени өзүмдү актриса да сезбейм, мындай профессионалдуу блогер деле сезбейм. Мындай если сравнивать, менден да көбүрөөк подписчиктер, башка блогерлер бар. Мындай кандай айтсам, специальный бир тема же идея жараткан блогерлер бар. Мен болсо мындай англисче айтат го, лайфстайл дегендей. Жашоомду көрсөтөм, баламды көрсөтөм. Негизги, наверное, боюмда бар болгондо, ошондо кызыктуу болуп калды да, каттоочуларыма. Качан төрөйт, кимди төрөйт деген мындай специальный тема менен алектенген жокмун, бирок сен мама болгондо сурайт экенсиң. Силер кандай, например, силер кандай подгузниктерди аласыңар, анан балам түн ичинде ыйлайт экен. Кандай мындай Кантип сооротосуңар, ошондой обычный повседневный темаларды сураганда силер айткандай отклик болот экен. Потому что мен өзүм подросток болгондо башка ошо жылдыздарды көрүп, мен да ошондой болгум келет деп жүргөм да, бирок албат эле кетип калат экен ошол сезим. Мындай сага жакыныраак, сендей эле ошондой проблемалар менен жашаган адамдар намного ошо жакыныраак болот экен. Сен совет берсең, сага совет мындай кандай айтсам, ошо советтерди берсе, ошол эң негизгиси деп ойлойм, потому что блогер каттоочулорсуз боло албайт. Ооба. Өзүн ой пикирин мындай туура же туура эмес, бул билбейм. Ошо каттоочулар өзүлөрү айтышат го. Потому что, ну как, менимче азыр жакшы да, жаманысы да бар. Ошо блогерлердин эмнеле анкеталары, страничкалары, кээ бирлер мындай жакшы
жакшы темаларды көтөрөт. Негизги жөн эле мындай развлекательный канал болуп эметет да. Мен өзүм мындай более развлекательный маселеге кандай ставка койгом да. Анткени биз иштейбиз, биздин жашообуз мындай кыйыныраак. Анан жөн эле менин баракчама кирсе, кичине жылмайып, мындай жакшы маанай менен кетсе, мага ошол эң негизгиси. Бирок кандай өзүңөр билесиңер, ошо блогерлер через блогеров, да? Мындай орусча айтсам болобу? Айта бериңиз, мен. Через блогера очень важные посылы можно передавать. Маанилүү мындай темаларды көтөрсө болот. Ошо маанилүү темаларды көтөрүп, мындай политикабы же здоровье, анан ошо коомдук бир кандайдыр билбейм проблемалар болсо, ошо блогерлерди азыркы жаштар көбүрөөк окушат, көрүшөт, мындай аларга окшойм деп, окшош болом деп ошентип турушат да. Ошол үчүн мага бир жолу мындай суроо беришкен да, силер фильтр кыласыңарбы өзүңөрдүн баракчаңарда? Эмнени айтса болот, эмнени айтса болбойт. Бирок мен ойлойм, биз менимче мен өзүм баракчамды жумуштай эметпейм да, көрбөйм да. Мага жол катары эле кетет. Жол катары эле. Мен зарплата албайм. Акча албайм. Реклама болсо, өзүм колдонгон нерселерди ошону реклама кылам, башкаларды мындай мага жакпаса мен айтам, чынында айтам. Мага жакпайт, кечиресиз. Анан бизге ошондой граница, рамки берсе, биз уже өзүбүз боло албайбыз. Ошон үчүн мындай силер айткандай эркин биринчи орунда. Силерге жакса, мен да бөлүшкөнгө даярмын. Бөлүшкөнгө даярмын. Бирок азыркы учурда мындай черный пиар, анан силер айткандай хайп деген деле бар экен. Анткени мындай кичинекей же кандай айтсам, кыска көйнөк кийсем же көлдөн баарыбыз эле купальникчен жүрөбүз да. Анан ошондой кийинсем, анан баракчама чыгарсам, көбүнчөлөр мындай негативдүү комментарийлерди жазышат. Алар деле сезимдер да. Бир психолог айткан, жакшы менен бөлүшкөнгө легче. Жеңилирээк. Мындай жакшы маанай болсо сен жазасың жакшы нерселерди. Бирок жаман комментарийлер келсе, мен мурун аябай сарсына болгом да. Неге мага мындай жазышат? Мен эчтеке кылган жокмун го. Специально ошол кишиге же ошол адамга. Бирок мындай чоңойгон сайын, мындай психологияны кичине билип калгандан кийин бул деле керек экен. Сен жаман сезимдердиңди өзүң ичиңден чыгарышың керек. Любой нерсе менен. Кандай? Любой адекваттуу нерсе менен. Жарсаңбы, же кыйкырсаңбы, же жанында посуданы идишакты сындырсаңбы, бул ошол менен кетет да, менин оюмча. Бирок биздин ошо социумда көбүнчөлөр өзүнө кармап, анан накопительный эффект болот да. Анан кандайдыр бир ошо жаман нерселер болот деп ойлойм. Ошон үчүн азыр мындай силер жаңы блогер болсоңор, жаман комментарийлерди окусаңар, сарсына болбоңуздар, анткени бул деле эмоция, бул деле ошол эмоцияны биз надо прожить. Аны көрүш керек, жашап өтүш керек. Ошо. Айжан,
толугу менен кошулам. Сиздин ушул ачыктыгыңыз үчүн өзгөчө рахмат. Биздин сүйлөшүү жаңы бир багытка чыкты десем болот. Себеп дегенде көбүн эсе адамдар өз менен өзү боло албайт, анан ошондон өзүнө дагы, жакындарына дагы пайда алып келе албай калат да. Бүгүнкү учурда бизде азыр жарнама бар, биз да ушундай жарнама берип жанбагабыз бул телеканал. Ошондуктан жарнамалык блок болсун, андан соң биз сиздерди блогер жана актриса жана өзүнүн позициясын айтып келген Айжан Аденова менен тереңирээк тааныштырганга аракет кылабыз. Жарнама. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кайрадан түз эфирдебиз. Бизде конокто актриса жана блогер Айжан Аденова. Биз жогоруда ошо Айжандан сурап элем. Актриса жана блогер дегенде кайсы бирин сиз биринчи орунга коет элеңиз дегенде, мен дале өзүм толук өзүмдү актриса дагы, блогер катары да сезген эмесмин дейсиз. Бирок сиз мына биоңузду окусак Инстаграмдагы апамын деп өзүңүз таанышырасыз. Анан ушул апалык милдетти аткаруу менен актрисалык жана ошо менен катар катталуучуларга күнүмдүк окуяларды бөлүшүү бул абдан чоң мындай тартипти жана эмгекти талап кылат. Аны менен катар үй бүлө бизде патриархалдык коом. Ошондуктан мындай кыз кишинин кайсы бир энелик жана үй бүлөлүк милдеттен башка аткара турган иштеринде көбүн эсе колдоо көрүлбөй калат да. Сиздин учуруңузда кандай? Ошон үчүн мен айтайын дегенмин, блогер көбүнчө блогерлер ошо жакшы сторонасын көрсөтөт да. Мен көлдөмүн же отдыктамын же жумуштамын, бирок үй бүлө деген аябай оор, анан силер айткандай эмгекчил. Үйдө ошо кичинекей балам менен отурганда мен баламды тарта албайм. Анткени балам телефонду көргөндө эле апа мага телефонду бериңизчи деп сурайт да. Ошон үчүн мен үйдө мындай көбүнчө тартпайм окуяларымды. Анан кайненем менен жашайм. Элестетсеңер ошо кыз келин 24 саат телефонду колунан түшүрбөсө мындай жаман сөз болот да. Ошон үчүн мен мындай же жумушта же мындай съемка учурунда көп тартам да. Ошо. Жаман көрүлөт дегенден мен албетте сиздин ички маселеңизге киришкен эч кандай акым жок, бирок демек ошол өздүк турмуш менен бөлүшүү көбүн эсе ошол үйдүн сыртында болгон окуялар менен багытталган. Ал эми аны менен катар ушул келиндик кызматты аткарууда кандай болуп калат дейм да, мындай. Сиз чоң сериалдарга тартыласыз, мисалы, ал убакыт талап кылат. Убакыт ооба жаңы үй бүлө курганда жолдошум экөөбүз мен айткам, сен билесиң, мен актерлук мындай хоббимди тыштабайм, анткени бул мага өзгөчө, кандай айтсам, заряд энергии, эмоции. Мен ошол жактан, к примеру, үйдө биз урушпайбыз, мен ыйлабайм, баары сонун, баары жакшы. Мындай съемкаларда мен специально сурайм да, мага мындай бир ыйлаган айымдын ролун бериңизчи, мындай оор, татаал, тагдыр менен арман айткандай дегендей. Ошон үчүн менимче мага жакшы анан бат аткарганга кандай айтсам, способность бар да. Үйдөн ыйлабайм, бирок камера, мотор дегенде эле сразу жашым тим эле кетип калат да. Бирок ошо менин жолдошум, менин кайын журтум аябай колдойт мени. Мен биринчи, к примеру, кошунан тандабайт биринчи сезон тартканда менин балам 6 ай эле болчу. 6 айлык бала болчу. 6 айлык бала болчу. Анан ошо же эним, сиңдим болсо съемкага келип мен мындай эмизип анан кайра кетчүмүн да. Так көбүнчө мен кайнем карап турчу. Ошого
азыр, например, аябай азым. Анткени ошо 1-чи, 2-чи, 3-чи сезон азыр мындай кээде күлүп коет. Мен жашарган жокмун да, дагы канча сезон болот деп мындай тамашалап коет. А так бирок балам азыр көп ошо өзгөчө сиздин каналыңызда көп мындай скетчком жарайт сити, анан ошо кошунан тандабайт көрсөтүп калат. Мама, вон, мама деп эле аябай кызганат да. Аябай мындай сүйүнөт. Ошо анан мен айткандай өзгөчө благодарна. Демек жалпысынан үй бүлөңүз тарабынан сизде колдоо көрсөтүлөт сизге. Ооба. Эми ошол фокустан биз сиздин катталуучуларыңызга мен ошо сурагым келип турат да. Соц тармактардын эң чоң мүмкүнчүлүгү бул дароо кайтарым жоопту ала билүү, дароо көрүүчү, катталуучу унчукпай кала албайт, ал жок дегенде комментарий жазат, же сактайт, же бөлүшөт, же болбосо сиздин жеке кат жазат да сизгечи, дайрект деп атпайбызбы? Ошол сиздин дайрекке келген каттардын көбү кимдер тарабынан келет жана алар кандай маанидеги каттар? Адамдар келип жардам сурашабы, же балким кеңеш сурайбы, же айжан сени ушул каненен колдойт экен, үй бүлөңдө колдоо бар экен, меники балким андай жок, кантип чечсем болот экен деген ушул сыяктуу каттар келеби? Жана ушул сизге келген каттардын көбүнесе кандай маанини камтышат? Баары ар кандай болот. Кээде ошо кеңеш сурашат, кээде мындай актерлук жолунда кеңеш сурашат, кантип тартылса болот, кантип мен дагы актер же актриса болгум келет деп ошентип сурашат да көбүнчөлөр. Ошо мындай мен айткандай, мен ошо үй бүлөлүк темаларды көп жазбайм да, өзүм страницасын, өзүм баракчамда. Анткени мындай ощущение, будто я навязываю. Мен ошондойду жаман көрөм да. Алар сураса, мен айтам. Сурабаса, мен унчукпай калам. Мындай пассивный блогер сыяктуу да, бирок кеңеш сураса, албетте колдоп же жардам берүүгө мындай аракет кылам да. Ошо көбүнчө жаштар сурашат, ошо кандай менде актер болгум келет, кандай эметсе болот. Биз айтабыз мында, биздин проекттерде мындай ошол күндө кастинг болот. Бирок ошо мен өзүм 1 же 2 жолу кастингге барып жүргөмдө, 2 жолу ошо мени жок, өтпөй калдым. Көбүнчө мындай сценада КВН ойногондо мени көрүп калып, бизге ошондой образ керек деп, образ жараткан айым же кыз керек деп өздөрү эле чалчу да. Ошон үчүн мен толук маалымат бере албайм да, силер муну кылышыңыз керек же тигини кылышыңыз керек. Мен өзүм ойлогом да, эмоцияларды кандай раскрывать эткенин, кандай ачыктайм. Ошо ачканы оңой эле депчи. Менимче оңой. Бирок балким башкаларга оңой эмес экен. Анан мындай я не могу требовать. Силер ошону кылышыңар керек, ошону жасагыла деп көбүнчөлөр сураганда, силер мындай профессионалдуу актриса эмессиңер, эмнеге силер эметесиңер, мындай негативдүү комментарийлер. Азыр каттоочуларыма, зрительдерге оюм жакса, эмнеге мен Эмнеге болбосун? Эмнеге болбойм ошо. Ошондой көбүнчө дайректте. Айжан, сурайын дегеним дагы бир маанилүү бир тарабы бул реклама дейдичи. Себеп дегенде көбүнесе ушул адамдарды, жөнөкөй адамдарды блогерликке же болбосо атактуулукка тарткан бирден бир себеби бул жөнөкөй адамдарга бир аз оорчулук жараткан же акча талап кылган жерден таанымал адамдын жашоосу алда канча мындай жеңилирээк болот да. Себеп дегенде ушул кайсы бир товардын же услуганын же продукциянын ээлери өздөрү сиздерге кайрылып бизди жанам алып койгула, анан же болбосо бир мындай акча сунуштайт же товарын сунуштайт. Ушул боюнча айтып кетсеңиз, мындай
кайсы товар же услуганы сиз эч кайсы убакта мындай кабыл албайсыз жана жарнама кылбайсыз жана сизге ошо блогер катары инстаграм баракчаңызга кайрылуулар, коммерциялык кайрылуулар болобу, болсо кандай багытта? Ошо коммерция көп эле болот, бирок мен айтам, мен көбүнчө каттоочуларым бул жаштар. Мен эч качан мындай алкоголь, тамаки жарнама кылбайм. Өзүм ичпейм, өзүм чекпейм тамаки. Мындай товар болсо, кандай товар? Мен өзүм колдонсом, без проблем. Мен жарнама кылып берем даже. Алар мындай төлөшпөйт да. Биз силерге мындай подарок сыяктуу, белек сыяктуу набор кылып беребиз деп. Мага жакпаган нерсе же мындай кандай айтсам, курстарды мен ошо жаман көрөм. Не турса жаман көрөм. Өзүм өтпөй калам да, анткени убактым аз. Анан биздин курстар жакшы, жарнама кылып бериңизчи. Мен билбейм да, жакшыбы же жаманбы. Өзүм өткөн жокмун. Өзүм өтсөм, бул башка нерсе. Анан мындай слепая вера менде жок. Ошо. Демек, бир гана ошол өзүңүз мындай башыңыздан дамдап көргөн, өзүңүзгө жаккан жана өзүңүз мындай ишенимдүү бир айта алган гана темаларды реклама кыла аласыз. Ошо. Калгандарды кылбайсыз. Бирок баарын кыла берсеңиз, акча деле көбүрөөк болмок да сизге. Эмне үчүн? Акча көбүрөөк болмок, ооба. Эмне үчүн мындай? Бул кандай? Бул жоопкерчиликпи же бул коркоктукпу же бул Жок, бул катталуучуларга сүйүү же бул кандай? Жок, бул доверие. Акча керек да бирок. Акча керек, албетте. Ошон үчүн мен өзүм профессиям бар. Мен пиар менеджер болуп иштейм. Ошо блогер ишим, актерлук ишим мага көп акча бербейт. Мен айткандай, бул өзгөчө менин хоббим, менин эмоцияларым, мен ошо жашоо окуяларымды жөн эле бөлүнөм да. Бөлүшөм. Жакшы болмок, бирок мындай бир мысль өтүп кетти да. Көп эле акча тапмакмын. Бирок мен өзүм да мындай, мен өзүм да каттоочумун да. Мен башка блогерлерди карайм. Анан аябай көп реклама болгондо тажап кетесиң да. Тажап кетесиң, анан уже мындай недоверие болуп калат. Бул баарын эле эметет экен, баарын эле тартуулайт экен, баарын жарнама кылат экен, анан вообще без разницы. Бирок мындай өзүңдүн система ценностей болуш керек да. Ошо менимче я делаю все в своей системе ценностей. Бирдеме кирбесе, мен аны жазабайм. Ачык эле айтам. Рахмат, бирок кереги жок деп. Сиздин позицияңызды толук сыйлайбыз. Анан дагы бир тактоочу суроо мындай болот да, сиздин бүгүнкү күндө сиздин айланаңызда, сиздин жаныңызда достор, ошол чогуу чыгармачылыкта чогуу жүргөн адамдар, балким биз билген же билбеген адамдардын катарында бир гана ошо блогерлик менен жан багып, ошол блогерлик аркылуу негизги киреше булагын табып, ошол аркылуу жашоосун жана жашоо сапатын жогорулап келаткан адамдар барбы деген, Кыргызстанда ушул адамдар барбы? Же бардык блогерлер эле бизде мындай жарым-жартылай биякта жетиш керек, негизги жумушу бул жерде, айткан жумушу бу жерде, айтпаган жумушу бул жакта, блогерликте да биз кыргыздар негизи универсальный келебиз да. Бүт жагынан универсальный солдат. Бүт жагынан аракет кыла беребиз. Ошондой адамдар барбы сиздин курчоңузда? Бир гана ушул интернет жана диджитал аркылуу жашоосун алып келаткан, жакшы жашаган. Мындай негизги силер айткандай, мне кажется, нет. Анткени мен билем блогерлерди, бирок алар башка да иш менен алектенет. Башка өзүнүн мындай кичинекей бирок бизнеси бар, анан аларды ошо өздөрү ошо жарнама кылышат да. Бирок полностью мындай мен блогермин, башка иштерим жок. Мен ошо 24 саат телефон же камераны колуман түшүрбөй өзүм жашоомду тартып жүрөм деген мен билбейт экенмин. Башка мындай башка өлкөлөрдө билем. Өзгөчө ошо Казакстанда, АКШда, Россияда
Ошо биздин көбүнчө ошо апалардын блогерлери аябай жакшы мындай продуктивность берет экен да. Анткени население 7 миллиард. Ошонун ичинде айымдар көбүрөөк, анан мындай үй бүлөлүк айымдар ошо жаккан темаларды өздөрү табышат экен. Ошон үчүн биздин да апалар, мен билбептирмин, биздин ошо Кыргызстанда аябай көп блогер апалар бар экен. Мен алар менен тааныша элекмин, бирок алардын көп каттоочулары бар экен. Андай статистикалары дагы аябай жакшы экен. Алар мага чалган, силер жарнама кылып бербейсиңерби, бирок мен тааныбагандан кийин мындай баракчаңарда көрүп атам, жакшы экен. Бирок чынбы, чын эмеспи, туура эмеспи, өзүмө мындай как заметка еще кыла элекмин. Ошон үчүн кишини күтүп тургула деп айткам. Жан, демек жыйынтыктай турган болсок, сиздин пикириңиз, мен азыр бир пикир айтайын, ошо кошуласызбы же балким жок. Демек Кыргызстанда бүгүн ушул дейлик, ушул өзүнүн жашоосу менен бөлүшүү, жана ошол аркылуу акча кирешесин табуу, жана дейлик ошону блогерликке профессионалдуу деңгээлге, толук кандуу деңгээлге айлантуу маданияты эми эле башталып келаткан окшойт да, же балким же жок, эми эле анткени мен жаңы билиптирмин, бизде аябай көп мындай курстар бар экен. Силер блогер мындай болгоңар келсе, бизге келгиле, биз үйрөтөбүз. Ошо үйрөткөнү мени эч ким үйрөткөн жок. Мен реклама берген жокмун, мындай мага катталыңыз деп сыяктуу. Азыр кандай айтсам, ошо специальный школа бар экен, анан курстар, где, ну вот, все упорядочено. Бардыгын иреттеп туруп айтып беришет. Ошо мындай. Биз болсо мындай өзүм кандай сезгендей эле ошону кылгам да. Азыркы учурларда каттоочуларга момундай темалар кызыктуу экен, момундай сүрөттөр, могу ракурс менен тартканда көбүрөөк лайк болот экен деген ошондой нерсе детальда, майда чүйдөсүн. Майда чүйдө ошолор аябай маанилүү экен. Чоң рахмат сизге, Айжан. Мен биринчиден биздин интервью кыргыз тилинде бергениңиз үчүн өзгөчө рахмат айтам, себептигинде силер мени билесиңер, мен кыргызча үйдө бирок аракет кылып атасыз да. Аракет кылып атам. Мен аябай ыраазымын, ошо биздин 1-1 студия кыргыз өзгөчө мындай биринчи кыргыз сериалында чакырганга аябай эмеде, аябай ыраазымын да. Анткени үй бүлөмдө мен кыргызча көбүнчө сүйлөбөйм. Жолдошум орусча сүйлөйт, мен да орусча сүйлөйм. Мындай чоң апам, чоң атамдар менен сүйлөй, бирок алар менен жашабагандан кийин бир алыстап калдыңыз. Алыстап калат экен. Бирок тиги биздин режиссерубуз көп эметкен да, сен произношениең кичине орусча болуп атат, кыргызча эмес, киргизче болуп атат. Бирок көп окуганда, көп сүйлөгөндө баары кетип калат экен. Өзүңүздүн эне тилиңизди себеби. Айжан, чоң рахмат сизге. 3-чү сезон чыгып атат сиздердики, жаңылышпасам, буюрса бардыгыбыз көрөбүз. Кошунан Тандыбайт, Айжан, Назира, Актан, Жылдыздар жана башкалар бардыгы сиздер үчүн жакшы контент жараткан аракет кылууда. Кимде ким дагы деле түшүнө элек болсо, биз бүгүнкү учурда 21-кылым, 21-жылда жашап атабыз. Бул контент жаратуу, диджитал ааламында жашап атабыз. Бул биздин келечек. Ошол келечектин Кыргызстандагы кыргыз тилдүү блогтордун башатында турган ушул Айжанга окшогон досторубуз менен, замандаштарыбыз менен сизди тааныштырып турганга аракет кылабыз. Бөбөктүн бетинен өп коюңуз, үйдөлөргө салам айтып барыңыз, ишиңизге ийгилик болсун Айжан. Чоң рахмат сизге. Биздин конокто актриса блогер Айжан Аденова болду. Азыр жарнамалык блог, андан соң кайрадан бүгүнкү интернет доору тууралуу сүйлөшөбүз. Кечтин кезекчиси Эркин 1 Нурбаев. 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 1 Н
Бүгүнкү кеч кезебиздин кийинки мейманы 8 китептин автору, жеке бренд жана чечендик өнөр боюнча эксперт, машыктыруучу Чыңгыз Исмаилов. Салам Чыңгыз, кош келипсиз бизге. Чоң рахмат келип бергениңизге. Анаңыз жакшыбы? Бүгүн сиз ар жакта бери жакта жүрүп турсуз. Бирок ортодон сизди кармап алып ушул жерге чакырып алдык да. Рахмат келип бергениңизге. Рахмат, саламатсыздарбы? Эми мен сизди көп жылдан бери экөөбүздүн жеке тааныштыгыбыз бар. Эми аны экөөбүз тең билебиз. Ошо менен катар акыркы жолуккандан бүгүнкү жолукканыбыздын ортосунда сиздин эмне кандай жаңылыктарыңыз бар, эмне кабарлар бар, кандай китептер чыгып атат, кандай долбоорлор ишке ашып атат. Ошо жакшы, саламатсыңарбы? Негизи Эркин менен жолукканыбыз уже 3 жыл жолукпай калыптырбыз. Ошол 3 жылдын ичинде мындай кандай жакшы жаңылыктар болду бизде. Эң биринчиден бул жеке бренд саясаттар үчүн, саясатчылар үчүн жазылган да. Орусча жазылды, бренд личность, ораторское искусство политического лидера депчи. Бизде көп эле саясатчылар туура эмес сүйлөп алып эле, шылдың болуп эле жүрүшөт да. Ошондуктан аларга жардам болсун деп бул китепти жазганбыз. Андан сырткары биздин көп эле мекендештер, миллионго жакын мекендештерибиз Россияда иштеп жүрүшөт да. Өздөрүнүн укуктарын билбей, андан сырткары бир документ жагынан юридикалык сабатсыздык болгон үчүн көп алданышат да. Акчасын алдырып ийет, иши кылып көп алданат, анткени Москвада аферисттер өтө көп. Ошон үчүн Москвада досум бар, юрист Иманбек Суранчиев. Ошол экөөбүз биргелешип, юридикалык жардам, Москва, Россияда өзүңүздү кантип алып жүрүшүңүз керек деген китеп жаздык. Аны Кудай буйруса ал жактан презентация кылып уже бар да ал китеп. Андан сырткары жанагыл биздин 7 жолку дүйнөлүк чемпион профессионал арасында Орзубек Назаров экөөбүз да китеп жаздык ал жөнүндө. Ошентип 3 китеп жазып койдурбуз 3 жылда. Чыңгыз, айтсаңыз, ушул китепти жазууда бул азыркына бренд личность яраткан ким менен авторлукта? Өзүм эле. Жалгыз, ушул авторлук жалгыз жазылган китеп менен кимдир бирөө менен кошо жазылган со авторлук чыгармачылыктын ортосунда кандай айырмачылыктар бар жана ошол со авторлук сиз үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр ачып берет дейм да? Бул негизи действительно буга чейин өзүм эле жазып жүрсөм, мисалы үчүн жеке бренд же чечендик өнөр, мен өзүмдүн билимиме, өзүмдүн тажрыйбама таянып, анан изилдеп жазам да. Соавторлук болгондо 1+1 болуп калат экен да. Анын тажрыйбасы, анын билимин сен алып, аны жакшылап бышыктап, анан өзүңдүн көз карашыңды кошуп туруп жазганда жакшы эле болот экен. Мага жакты да. Жаңы тажрыйба болду сиз үчүн? Жакты. Ооба, мен үчүн жаңы тажрыйба, анын жылдап чогулткан билимин, тажрыйбасын өзүмө сиңирип алат экенмин да. Ошо жагы бар экен. Чыңгыз, айтсаңыз, ушул эми бул жазуучулук боюнча айта кетсек, эми бул биз анча-мынча Инстаграмда бир кыска пост жазгандан дагы эринип жадап жаза албай калабыз да, бир 2 сөз жазып элечи. Анан бул китеп жазыштын өзүндө кандай айтсам, кандай баалуулуктарга ээ болуш керек, кандай навыктарга ээ болуш керек, себептен бул аябай татаал процесс да. Бул чынында эле элдер ар кандай болуп бөлүнөт экен да, анан жаралганда эле өзүнүн бир тубаса предназначение деп коебузбу, ошондой бир багыты болот экен да. Анан мисалы үчүн кээ бирөө оңой эле бир нерсени жасаса, мен аны мисалы үчүн жаза албайм да. Алар оор көргөн нерсе, наоборот, мага оңой болушу мүмкүн. Ошондуктан бул жерде бир гана эме керек, сөз байлык керек. Анан ичиңде туңгуюк болуп аткан бир нерсени айткың келип аткан ойлорду кагаз бетине түшүрүп, китеп кылып жазып койсоң, ошо өзүң дагы жеңилдей чөсүң да. Ошо. Чыңгыз, кандай деп ойлойсуз? Мисалы, бүгүнкү күндө мына жаңы технологиялар колубузда турат, чөнтөгүбүздө телефон, интернет, ар дайым байланышуу, ар дайым көп маалыматтар күнүнө. Кээ бир маалыматтар айтып атпайбы? Мисалы, адам баласы акыркы 150 жылда ага чейинки миллиондогон жылдагы билимди, илимди өтө кыска арада билип, үйрөнүп, анан бүгүн башкача жаңы бир адамдын эволюцияга чыгып атабыз да. Мунун бардыгы интернет жана диджитал дүйнөсүнүн өнүгүүсүнүн аркасы менен келип атат. Ошол эле китептерди сиз мисалы кагаз бетинен бул кылымдардан калган, тиги илгертен калган
классика. Ошону момундай бир форматтарга өткөрүү ойлор барбы? Эгер бар болсо кандай ишке ашырсак болот? Эгер жок болсо эмне үчүн жок? Мен негизи эле өзүм мурунку учурларда жалаң гана китеп кагаз түрүндө алып сатып алып окучумун да. Акыркы учурда мен өзүм электрондук вариантка өттүм да, анткени мага оңой. Аны көтөрүп жүрүп чогулта бербей, интернеттен эле сатып ала коесуң, сразу эле керектүү. Анткени көп китептер биздин даже раритетте жок да. Ал бул жака келгиче эле канча убакыт өтөт. Ошон үчүн интернеттен ала коюп, окуп коесуң, болду. И ошол эле телефонуңда бир 50дөй китеп жүрөт да. Ал сага эч кандай тоскоолдук бербейт. Бул китепти действительно мен электрондой деле кылып чыгарсам болот, бирок чет жакта мени тааныбайт деле да. Ошол русскоязычное пространство Россияда мени эч ким тааныбайт да. Мени бир гана ушул Кыргызстанда биздин кыргыздар гана таанышы мүмкүн. И ошолор гана сатып алат да китептичи. Ошондуктан мен электрондук кылып чыгарып койсом, анда тигил интернетке чыккан китеп сөзсүз түрдө ал уже бекер болуп калат да. Аны сен эч кимдин ким чыгарып ийди не сможешь отследить да. Вот ошондуктан мне пока невыгодно электронный чыгарыпчы. Эгерде мен хотя бы Россиядан атак даңкка жетип алсам, анда мен интернет-магазин менен келишим түзүп туруп, и аларга берип коймокмун да, сатып бергиле депчи. Алар убагынан процентин бөлүп берет анан. Алар сөзсүз түрдө жанагы авторский праваны жакшы соблюдать этип сатып беришет и, конечно, бир какой-то процентин алышат да. Азыркы негизги киреше булагы бул сатылган китептердин эсеби. Бул сатылган китеп өзүн жабат да. Бул мага пайда алып келбейт. Азыркы учурда эксперттер китеп чыгарып, эмнеден пайда табат? Только өзүнүн гана жеке брендин өстүрөт да. Бул эксперт уже 8 китеп жазыптыр, ушуга баралы деп, анан менден консультация алышат да, мисалы үчүн. Эгер кээ бир эксперттер бир да китеп жаза элек болсо айтат да, бул эчтеке кыла эле экен, ага барбай эле коебуз депчи. Ошон үчүн орусча айтканда писатель зарабатывает на своих курсах, семинарах, консультациях, а книга подтверждает просто его бренд. Ошондо демек бул китеп ошол сиздин турмуштук топтогон иштеги тажрыйбанын туюнтмасы, андан негизги башка ишмердүүлүк бул консультациялар. Кайсы темада консультация берип келесиңер жана кандай темада ошо эксперттик пикир топтодуңуз? Негизи мен өзүм Кыргызско-Российский славянский университетти бүткөм, специальность филология. То есть мен өзүм тил жагынан профессионалмын да, кызыл китеп менен бүткөм. Дипломду жанагыл биздин президент Алмазбек Атамбаевдин сөз сүйлөөлөрүн баарын анализдеп, политический дискурс Алмазбек Атамбаева деп дипломный жазып чыккам да. Ошон үчүн менин багытым эле бул жанагыл эркин сүйлөгөн адамдардын сөздөрүн анализдеп, и кантип ошону туура кылса болот, жакшы болот деген чечендик өнөр направление да. Анан мен ошону 2012-жылдан бери уже профессионалдуу түрдө сабак берип келатам. Жеке консультация болобу, группа болобу, семинар болобу. И ошонун артында бул мастер слова деген ораторский искусство 2014-жылы чыгыптыр да. Вот ушул чыккандан кийин анан жакын арада 2020-жылы бул саясаттарга арналган бренд личность ораторский искусство деген чыкты да. Менин азыркы уровень клиентов булар чоң бизнесмендер, коомдук ишмерлер, саясатчылар да. Вот. Эгерде мурун мисалы үчүн студенттерге деле берип аткам, азыр просто алардын багыты башка, менин багытым башка болуп кетти да. Уже мындай готовый аудитория деп коет да, даяр бир максат менен үйрөнөм деген адамдар менин аудиториям болуп калды да. Чыңгысым, мен мындай карабасам, сөз деп уктум, тилчимин, сөз чеберчилиги, сүйлөө чеберчилиги депчи. Сөз деген өзү эмне? Эмне дегенде баягы эми тиги ыйык китептерден деле биринчи башатында турбайбы? Биринчи башатта сөз болгон депчи. Эмне үчүн сөз маанилүү? Жана ошол сөзгө ээ болуу эмне үчүн маанилүү? Ошол боюнча мындай автордук ойлоруңуз бар да, ошол боюнча айтып кетсеңиз. Негизи эле муну мен аябай изилдеп окуп көргөм да, жанагыл
Индиянын Брахман Упанишада деген китептери бар. Аерде звук бардыгын жараткан, звук Кудайды жараткан деп атат да. А Библияны карасак, слово рождает Бога, слово деп вначале было слово деп турат да. Анан еще Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окусаң, ал жерде мынтип турат да. Слово выпасает Бога на небесах и выпасает молоко вселенной. То есть ар бир оюбуз, ар бир ушул жерде көрүп аткан эмнени көрүп атсак, бул сөздө камтылган да. Эгерде мунун сөздүк мааниси жок болгондо биз билмек эмеспиз да. Мына мисал үчүн бизге китеп болуп турса, жанакөй эле тигил эме кирди деп кой, там бир ит кирди деп кой бул помещенияга. Ага бул эч нерсе эмес да. Кагаз, который он может покусать да. Ошондуктан биз ар бир көрүп аткан нерсебизге сөз менен маани берген үчүн ошончолук биздин жан дүйнөбүз да байыйт, ой пикирибиз дагы бай болот. И ошончолук биз чоң даражага жете алабыз да. Эгер сөз байлыгыбыз кедей болсо, биз бир нерсени айткыбыз келет, кылгыбыз келет, бирок аны билбейбиз. Анткени ошого сөзүбүз жок да, сөзүбүз жетпейт. Демек, сөз бул жашоонун туйнутмасы экен да. Канчалык биз өзүбүздүн терең ойлорубузду сөз менен айтып биле алсак, ошончолук өзүбүзгө эле мындай эркин жашоого жол берет да. Эми мындай чоң көлөмдүү жумушту аткарган, жазган кишиде сөзсүз түрдө мындай философиялык дагы ой жүгүртүүлөр болот да. Айтайын дегеним ушул сөз жана ушул сөздүн күчүнө кандай баа бересиз? Себеп дегенде мындай карасак, кыргызда өзү сөзгө аябай бир басым коюлуп, баягы сөздөн жыгылган, буттан жыгылган, тайган турат дагы сөздөн тайган турбайт. Баш кесмек бар, тил кесмек жок деген ушундай бир аныктамалар, ушундай түшүндүрмөлөр кыргыздын сөзгө болгон мамилесин кандай кылып аныктайт деп ойлойсуз? Негизи эле илгери кыргыздар өтө сөзгө бекем болчу да. Ар бир сөздү жөн сүйлөчү эмес. Эгер бир нерсени сүйлөсө, ошону аткарчы да. Аны тарыхтан деле аябай көп көрөбүз да. Мен буга убада бергем, ошондой кылышым керек деген аябай көп болчу да. Бара-бара эле биз көрүп атабыз, уже сөздүн баркы кетип калды. Анткени адамдардын сөзгө берген убадасы да кетип калды. Элдер сөзүн көтөрө албай калды, жоопкерчиликтен качып калды. Ошондуктан азыр мындай ошондой абалга келип калдык да. Айтайын дегеним, мына акыркы сиздин Черчилль мырза тартылып турган китепте ошол бренд-лидерство, ораторское искусство политического лидера деген сөз бул эми саясатчылар каалайбызбы коомдун жашоо багытын аныктайт. Ошондуктан алардын жана сиз жогоруда айткан ар кайсы эпик фейл деп атпайсызбы? Ар кайсы жаңылып калуулары, ошо мүдүрүлүп калгандардыгы бул китеп кандай мисал жардам бере алат? Эң биринчиден бул китепте мен сөздүн күчү менен коомду алмаштырган инсандар жөнүндө чагылдыргамда, кайсы сөз менен ошентип коомдун общественное видение деп коебуз го, ошону алмаштырган инсандар. Бул жерде мисал үчүн эң башынан башталат Нагорная проповедь Иисуса Христа да. Ошентип туруп эле тигил өзүнүн идеологиясын киргизген да, бир проповедь мененчи. Андан сырткары мисал үчүн Вторая мировая война эмнеден башталды эле? Адольф Гитлердин бир конгрессте сүйлөгөн сөзүнөн башталган да. Андан сырткары өзүңүздөр билесиз, как жанагыл чернокожийлерге права киргизген Мартин Лютер Кинг да, у меня есть мечта. То есть ошол отрывок речтерди алып и конкретно анализ берилет да. Бул жерде монтип сүйлөгөн, мынткен, монда идеяны эметкен депчи. Ошентип бул жерде 7 лидер бар да, это Мартин Лютер Кинг, Сталин, Гитлер, Махатма Ганди, Черчилль, Иисус и дагы бирөө да. Иши кылып булар бир мындай тарыхты өзгөртө турган сөздөрүн келтирип, анализдеп, кантип сиз ошо жерден үлгү алып, кийинки сүйлөгөн сөзүңөрдү мындай басымдуу кылып сүйлөй аласыздар деген багыт берилет да.
Сіз жогоруда атап кеткен лидерлердің қатарында Сталин деген лидерді оқып қалдым. Бүгінгі күнде а кишинин кылган иштерине жана ошол тарыхтагы ордуна жаңыча бир фокустан сөздөр айтылып атат. Ошонун катарында мисалы болгон репрессиялар жана башка. Ошол китепте мисалы ошол Иосиф Сталиндин кандай сөзү камтылган жана кандай багытта ачыкталган деп сурагым келип турат да сизден. Мен деген ошо башында эле айтам, Сталиндин мен азыр кандай болгонун биз көп айтып терең кирбейбиз. Биз жанагыл гана экинчи дүйнөлүк согуш башталганда, ал внезапный атака болгондо, ошондо 3-4 күндөй Сталин сүйлөгөн эмес эчтекечи. Ошондо Сталин эмне деп күткөндө Советтер Союзучу, ошондо радиодон сүйлөгөн. Радиодон сүйлөгөндө ошол сөзү поворотный момент болуп, против фашистской Германии мындай согуш башталганда. То есть ошол именно радиодо сүйлөгөн сөзүн анализдейбиз да бул жактачы. Элине, калкына, Советтер Союзунун элине болгон кайрылуусу. Сталинден. Демек, ушундан бир мындай жыйынтык чыгарсак болот. Биздин оозубуздан чыккан өзгөчө мындай чоң кызматта же болбосо чоң бир саясий деңгээлдеги адамдардын оозунан чыккан ар бир сөз маанилүү экен да. Абдан маанилүү. Бул жакта биздин саясатчылардын жанагыл ошибкалары дагы бар да. Бир гана биз трибунадан сүйлөгөн сөз, даже соцсетте жазган сөздөрүбүз да бизге мындай бул кылыч менен кесип койгондой эле болот да. Мисалы үчүн ошол эле жанагыл биздин саясатчылар бар, бирөө тиги соцсеттен жазып койбоду эле пенсионерлер мисалы үчүн саякаттаса болот, пенсиясын чогултуп дегенчи. Ошол пост үчүн эле мына жумушун жоготкон да. И ошондой дагы көп эле эмелер бар. Мына мисалы үчүн Курманбек Салиевичтин кандай ошибкалары болгон, Атамбаевдин кандай ошибкалары болгон, Акаев эмнеге элинен алыстап кеткен, кандай сөздөр аркылуу ошондон да анализ берилет да. Ошондуктан биздин саясатчыларга өтө маалуу китеп. Ушундай китептерди жазууда эми кайсы билимдин тармагын өзгөчө иликтеш керек, ушундай чоң массив маалыматты чогултуп китепке жаткыртыш үчүн. Себеп дегенде бул бир эле тармак менен бүтүп калбайт да. Чынын айтканда эң биринчи филолог болуш керек да. Анткени филология биз 5 жыл тилди терең изилдедик да. Андан сырткары бул өзүмдүн кызыкчылыгым менен эле экинчи курстан баштап деловое общение, ораторское искусствону окуп баштадым да. Ошон үчүн бул тармак өзүнчө эле бир искусство экен да. Андай специальность жок экен, мисалы үчүн специалист по ораторскому искусству деген жок да, чынын айткандачы. Аны сен өзүңдүн демөөрчүлүгүң менен эле окубасаң. И андан сырткары жанагыл политтехнология, пиар, связи с общественностью, маркетинг, социальная психология, ошолорду окуш керек да. Не деген маалыматтар өтө көп тармакталар экен. Айтайын дегеним, мисалы, ушунун бардыгын, мисалы, бүгүн 21 кылым, 21 жыл жаңы мүмкүнчүлүктөр, мен жана айтканда дижитал ааламы доору келди десек болот. Анан өзүңүздүн ошол тармакта кандай кылып көрөсүз, ошол жаңы нерсени кабыл аласыңарбы? Кабыл алсаңар кандай жолдо салып атасыңар? Эгер кабыл этпеген болсоңар, анда эмне үчүн? Мен сөзсүз түрдө замана менен бирге жашайм да. То есть эч качан ой бул болбойт, бул жаңы нерсе мындай дебей, наоборот. Адам кантип, адам заты кантип өзгөрсө, мен дагы стараюсь не отставать да. Это очень легко, там выпал, не успел и опоздал да, поезд ушел болуп калат. Вот ошондуктан мен азыркы мисалы үчүн бизге саясатчылар келет да, консультация алып, окуп, өнүгүп, брендибизди түртөбүз десек, сөзсүз түрдө ошол диджиталды колдонобуз. Видео, соцсети, информагентство, все, что можно использовать, элдер канчалык көрсүн, ал уксун десек, анда биз аны сөзсүз түрдө колдонобуз. Демек, замандан артта калбаш керек экен. Калбаш керек. Эмне үчүн ошол маанилүү? Себеп дегенде мен элди аралап жүрөм да, сүйлөшсөм, мисалы эле ошол эле мисалы соц тармактар деличи, TikTok дейли мисалы. Анан мындай кечеде сүйлөшүп калсам, кайсы бир адамдар айтып атат, муну такыр эле жолотпош керек, кыргыздын колуна бербеш керек.
муну жоготуш керек, биздин балдарыбызды дейт, башка багыт менен алып баратат, бул биздин багыт эмес дейт да. Анан мен азыр өзүмдүн оюмду айта албайм, мен бүгүн суроо берүүчү кишимин. Ошондуктан сиздин мисалы ушул маселе болгон пикириңиз кандай? Туура, чынында эң биринчи соц тармактар пайда болгондо биз Facebook менен пайдаландык да. Пайдаланып, анан Facebook'та өзүбүздү акылдуу сезип, улуулардын сайты деп ойлойбуз да. Анан кийин Instagram чыкканда молодежь өтүп кетти, анан алар молодежьканы используйт, мен Instagram менен колдонбойм дегендер чыкканда. Анан кийин TikTok чыкканда вообще эле ал деген школьниктердики экен деп баштадык да. Бирок эми заман өзгөрүп атат да. Ал TikTok деген, мисалы үчүн биз не можем там самовыражаться, просто мы скованы, да? А жанагы школьниктерге ал аябай самовыраженияга жардам берет да, бийлегенге, ырдаганга там. То есть, эгерде ал мындай зыян нерсе кылбаса, если использует пусть, бирок өзүнүн мерасы бар да, любой нерсенин. Сууну деле көбүйтө берсек, турбай калабыз дегендей. Чыңгыз анда мындай бир суроо болсун менден. Бүгүнкү күндө жаман, жакшы деген түшүнүктөр бар, зыян, анан пайда деген түшүнүктөр бар да. Ал мындай угулуш оңой болгону менен, зыян менен пайданын алдында өтө терең жана бир мындай тамырлашкан тиги түпкүрүнө чейин жете турган түшүнүктөр бар да. Бүгүнкү коом үчүн эмне үчүн зыян жана эмне пайда экенин кантип аныктайбыз жана сиз ушул аныктамада кандай багытта карманасыз? Негизи эле ар бир нерсенин өзүнүн мерасы болот экен да. Любой нерсенин ашыгы менен кылып ийсек, жаман жагына болуп кетиши мүмкүн, же болбосо жакшы жагына болуп кетиши мүмкүн да. Эгерде мисалы үчүн биз Instagram, Facebook, ошол эле TikToкту өзүбүздүн мындай чыгармачылыгыбызды чагылдырып колдонсок, ал жакшы да. Жакында эле тигил телевизордон көрсөтүп атпайбы, YouTube аркылуу 24 миллион доллар жылына табат экен бала депчи. Почему бы и нет? Значит, элдин баары интернетте көрүп атса, значит, интернет аркылуу даже өзүңдүн өнөрүңдү чагылдырып акча иштесең болот да. Бул жакшы да. Анан негизи эле жакшы жаман, бул элдер жакшы, бул элдер жаман, бул поступак жакшы, бул поступак жаман деп айта албайт экенбиз да. Эмнеге дегенде, ар бир иштин эки тарабы болот экен да. Мен үчүн жакшы, тигил үчүн жаман көрүнүшү мүмкүн да. Ошондуктан мындай терең ой жүгүртүп көрсөк, просто кылып аткан ишибиз көп адамдарга мындай победа алып келип атабы, утуу, же болбосо бир жак утуп, бир жак утулуп атабы, ошону ойлонуп көрүшүбүз керек да. Мисалы үчүн менен билбейм канчалык туура болуп калат. Кээ бирөө мисалы үчүн тамеки, арак сатып иштейт да, мисалы үчүн. Просто анын өзүнүн жумушу бир чети ойлойсуң, мына там элдерди травить этип атат, там эмнеге мынтип зыян келтирип атат депчи, биздин эгерде биздин производительдер болсо. Бирок эгер ал кылбай койсо, ошол эле чөт өлкө Россиядан ошол эле келет да. Аны деген элдер өздөрү сатып алып атпайбы акчагачы. Значит, биздин производительдер өнүкпөй, просто биз импорт кылабыз, и тем более акчанын баары чет өлкөгө кетип калат да. Ошон үчүн любой нерсени жаман дейин десең, анын көрсө жакшына жагы болот да. Ошон үчүн очень сложно тут что-то сказать да. Бүгүнкү күндө сиз мына жалпы окуяларды карап атасыз, байкап атасыз. Мен ойлойм, ушундай билимдерге ээ болгон адам сөзсүз түрдө өзүнө бир суроо берет. Өлкө боюнча, өлкөдө жашаган биздин коомду түзгөн эл түзгөн биз жана сиз. Бүгүн Кыргызстан кандай жолдо турабыз? Кандай баа бересиз? Жалпы экономикалык, саясий, руханий акмалыбыз кандай жана кайда көздөй барабыз? Багытыбыз кандай? Эң биринчиден элдер ойгонуп, мындай бир аз билимдүүрөөк болуп калды да. Эгерде биз 90-жылдардын башын карасак, вообще эле караңгы болчу элдерчи. Анан 2000-жылдары уже ойгоно баштады, кичине билимдүү боло баштады. Анан ошол революциянын аркасынан революция болду. То есть бир дагы адам келип, тиран болуп көпкө чейин отура албайт экен, бардыгыбыз көрдүк. Ошондуктан азыркы бийлик деле кандай кылбасын, эгерде өз кызыкчылыгына бир нерсени слишком эле кылып ийсе,
анда баары бир элдер жөн эле отура бербейт да. Ошондуктан бул негизи эле тарыхтын системасы ошондой экен. Качан независимость келсе, ошол точкадан баштап адамдар өнүгө баштайт экен да, жана кичинекей төрөлгөн баладай элечи. Мына 10 жашар болду, 20 жашар болду. Азыр биз 32 жашар баладай элебиз да, ошо 31-32 жашар. Эми ошо бара-бара биз деле өзүбүздүн деңгээлибиз өсүп, өзүбүз билим алып, тажрыйбабыз болгон сайын ошо бизге жараша анан өкмөт башчылары келет да. Түшүнүктүү. Чыңгыз Исмаилов, Сейит китептин автору, жеке бренд жана чечендик өнөр боюнча эксперт, ойчул десем да болот, эми бул ойчулдуксуз мындай ишке ашпайт. Биринчиден көптөн бери көрүшө элекпиз. Кубанычтамын чыңгыз көрүшкөнүбүзгө, иштериңе ийгилик болсун. Дагы да жаңы китептерди, жаңы ойлорду, жаңы багыттарды сизден күтөбүз. Чоң рахмат сизге. Бизде азыр жарнамалык блок, андан соң мен өзүм чыгып, ортодон сиздер менен коштошом. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бүгүнкү кеч кезегибиз өз соңуна келип жетти, бирок бүгүнкү сиздердеги кечки убактыңыздар жаңы башталып атат. Кимдеген бизди көрүп аткан болсо, ошондуктан кайда болбоңуз, эмне кылбаңыз, бүгүнкү кечиңиз көңүлдүү улансын. Бүгүнкү таң аткандан баштап кеч киргенге чейинки аткарган ойлоруңуз, иштериңизде бир мындай толуктуулук болсун, ийгилик коштосун. Бүгүн бизде конокто ушул жалпы мындай жаңы замандын чакырыктарына биз коом катары ушул жаңы технологиялар, ушул телефон аркылуу кандай кылып чалдырып жатабыз, жаңы замандан артта калып калган жокпузбу, жана кандай коркунучтар бизди коштоп жатат, ошолор тууралуу ушул китептин авторлору менен, блогерлери менен сүйлөштүк. Ага чейин мына пандемияда болгон абдан каргашалуу окуяларды 10 сериалдык киноальманах кылып тарткан Интерньюз жана Медиалаб командасы менен тааныштык. Адаттагыдай биздин мейман-төрүбүздө ар дайым бүгүнкү күндүн актуалдуу маселелерин, бүгүнкү күндүн эң бир күч маселелер чордонунда жүргөн меймандарыбыз, өзгөчө меймандар жана өзгөчө пикир дал ушул биздин каналда ТВ1 Чекит KG. Сиздер менен кеч кезекчиси мен Эркин Нурбаев болдум. Сак саламатта туруңуздар. Кийинки көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Бай-бай.